Ассаламу алейкум. Ат жалында ойногон атпай журтум. Байге Мурас каналыбыздын катталуучулары. Биз бүгүн Сарыөзөн чүйдүн дагы бир кереметтүү айылына келип атабыз. Бул айыл Чоңжар деп аталат. Күнтүү айыл өкмөтүнө караштуу Чоңжар айылына келдик. Бул айылдан атактуу инсандарыбыз Шаршен Перметчиков куудул атабыз жана Мукаш Абдыраев композитор атабыз чыккан экен бул айылдан. Мына ушундай атактуу адамдар чыккан мыкты айылга келдик. Келгенибиздин себеби тарых жараткан тулпарлар берүүбүз боюнча келдик. Бүгүнкү тарых жараткан тулпарлар берүүбүздүн өзөгүн тарыхта калган карала күлүк жөнүндө болмокчу. Биз менен болуңуздар, алдыда жакшы сиздер үчүн маектер күтүп атат. Ассаламу алейкум. Байге Мурас каналыбыздын катталуучулары. Назарыңыздарда эл эсиндеги тулпарлар берүүсү. Бүгүнкү берүүбүз Сокулук районунун Күнтүү айылынан чыккан Шабданалиев Мансур атабыз саяпкердин тулпары атактуу карала жөнүндө болмокчу. Эл оозунда күнү бүгүнкүдөй айтылып келген даңазалуу карала өткөн кылымдын 60-70 жылдарында дүбүртү дүңгүрөп чуркап Москва, Тбилиси шаарларында жана Японияга чейин чабылып баш байгелерди алган экен. Атак алыска тарап даңкы далайга чейин угулуп турган аргымакты кыргыз киносун дүйнөгө тааныткан чыгаан кинорежиссер агабыз Төлөмүш Океев байкап өзүнүн мыкты чыгармаларынын бири болгон Ысык көл кызгалдактары көркөм тасмасына тартканын маалымдап кетели. Алдыдагы берүүбүз карала аргымагы жөнүндө болмокчу. Эмесе кеп башынан болсун. Ассаламу алейкум, урматтуу биздин аргымак сүйгөн азаматтар, жалпы калың журт. Биз тарых жараткан тулпарлар берүүбүз боюнча сиздерге чыгып атабыз. Бүгүнкү берүүбүздүн каарманы тарыхта калган Ысык көлдүн кызгалдактары көркөм тасмасына тартылган атактуу күлүк тулпар карала жөнүндө маегибиз болмокчу. Эл журтубузга карала аргымагы боюнча кенен маек берүү үчүн бүгүнкү конокторубуз менен сиздерди тааныштырып коеюн. Карала аргымагы жана карала аргымакты суутуп таптап атагын чыгарган саяпкери Шабданалиев Мансур атабыз жана карала боюнча маегибиз болмокчу. Эми бүгүнкү маегибиздин коноктору Мансур атабыздын уулу Талант агам жана Ишен акебиз, белгилүү саяпкер, сынчы Ишен акебиз да бүгүн берүүбүздүн коногу. Бул кишилерден жакшы сиздерге маалыматты беребиз деген ойдомун. Эмесе баштайлы. Талант аке, бул караланын кандайча туулуп калганы, кандайча бияка келип калганы боюнча башынан маекти баштасак. Башынан маекти баштаганда бул эң биринчи биздин жакын дөрбөн чоң аталар болгон. Мына ошол дөрбөн чоң аталардын колуна келген Карла бээ. Карла бээ өзү Москвадан дурак болуп, баягы таза кандуулардын катарына кирген эмес да орустар. Ошондо келип, ал убакта шаардагы ипподром салына элек экен. Жалда болчу экен ипподром, конезавод жалда. Ошол жерден анан Жумек деген жесте сатып алып, Жидекан эжекенин чалы. Анан ошол жестеден ошол кайнатасы болот жакын. Кайнатасынын бир тууганы. Ошол аркылуу Карла бээ айылга келген. Сиздин атаңызга келген. Мен атама бул ошол дөрбөн чоң атанын бээси Карла атты тууган. Ошол Карла аттан анан атам даярлап ошол 1 жашынан өткөрүп, бир мындайча айтканда 2,5 жашында чабылган дейт. Карла кеч күздө сентябрда Казакстанга барып туулган экен да. Карала бээден. Карла бээден. Бул эми аягы жазкы эмес, жем эмес болуп, анан 1 жашында кайра күз келип, анан кийинкиси 2,5 жаш болуп кетет да жыл айлантканда. Ошондо анан ошол чабышында эле дайындап, бул Кызыл Туудагы аш калпар эң биринчи чапканда эле ошол жерден биринчи келген дейт. Эми бээден бир суроо бар да. Талант аке, бул карала бээ өзү таза кандуу бээ экен, англис тукумунда. Бирок өңүнө ала болуп калганына байланыштуу Москва ипподрому мындай бракка чыгарып, Ооба да. анан бияка Кыргызстанга келгенден кийин эми ошол карала бээни кандай
айгырга токтотту болду экен деген суроо да. Анан ошол жерден баштасак, туулганы боюнча. Бул эми туулганы боюнча айгыр катайын деле алып барган эмес дейт атам. Ушул сайдан эле чабандар Кыдыр экейинен отурчу экен. Бээлерди ал убакта жаз келгенде совхоздун бээлерин ылдый түшүрүп кулун алчу экен, туудуруп бээлерди, жылкычылар. Ал убакта жылкынын саны көп болгон дейт атам. Субайларды өйдө айдатып, туар бээлерди. Ошол этектен эле токтоп калган бee деп атам айтчу. Кайсы айгыр Кайсы айгыр экен да белгисиз да. Карла бee өзү брак болгону астыңкы эки колунун бир колу бир карыштан ашык кыска болчу дейт атам. Капырай, а? Бир колу мынтип качан атты келип мамыга байлаганда анан бир колун салып турчу дейт мынтип. Бee. Анан бул ошол Сусамырдан туулуп отур, э? Казакстандын жайлоосунан. Ооба. Сусамырга баратканда чыдап кетиптир кулунду бияка энеси менен. Быйыл чыдабайт, ошол сууктан дагы тияктан жүдөп келди дейт бee. Анан эми жайы менен биякта болсун деп жылуу жерде. Анан айылга эле бээни кулуну менен чыдап кеткен. Анан күздө келгенде атам жайлоодон ошондо 1 жашында калган колуна тийген, колуна алган атам. Анан да сөз бар го, мыкты болор уул бешигинде мыкты дейт. Тулпар болор кулун, тулпар баягы кулунун да кыйын болот дейт. Анан ошо кулун кезинде дагы энесинен ашып, нарыгы ойногон дагы ооба бар экен окуясы. Ал боюнча ошол 5 киши барып жай кыштаганбыз дейт Казакстанга. Ошондон ошол мен атам, Дөрбөн чоң ата, Центрдан дагы бир 3 кишини айтты эле ал убакта. 4 айыл бир колхоз экен. Анан бие туугандан кийин эртең менен бие жатып туруптур дейт, жатып жерде эле. Кулун тиягына биягына мойнунан секирип ойноп турганын көрүшүптүр да. Ошол жерден айтам. Энем экөө. Анан бирок ага чейин эле бул Аврил деген чал атамды дагы көп жерден такшалткан экен, ат суутуп чапкан боюнча. Ошондо Аврил чал айткан экен, ошол карла бээден бир тукум алып чапсаң, атам өзү улакка түшүп жүргөн киши экен, оодарышка түшүп жүргөн киши экен, мындай. Өзү улакты жакшы тартчу экен да. Ушул сен жылкыга жакынсың деп Аврил чал атама көп айткан экен да. Анан ошого карап ушул Аврил чалдын айтканын эки кылбайын деп атам анан. Ушул карла кулун кезинде эле ошол айтканы боюнча эле анан улакка түшүп жүргөн көк бээси бар экен. Ошол бээсин бир күндүк кулунга эле айырбашты болгон экен. Эртең менен туулган кулундун энесинин нары бери ашып ойноп атканын көрүп байкаган экен да. Энем да көрүп, атам да көрүп, боз үйдү эртең менен баягы койду шашкеде чыгарып, ал жакта жайыткенен дейт, мен эми Казакстанга мал жайган жокмун. Мындай эле түшкө чейин акырын айдап койсоң ак койлор жатчу дейт. Өрүштөп барып. Ошондо көрүп анан ушул чалдын айтканын алай не болсо дагы деп өзү эми анда санда ат чаап калчу экен. Бирок баягы мындай катуу чуркаган жок дейт. Карлаттай. Ага чейинки чапкандар. Могу Заря колхозу туруп калып, ошол жерден бир Сартор байтал келди дейт. Бирок ага чейин ал баягы Сусамырга алып барып, бияктыктар Расцвет менен Заря Сусамырда негизи. Ошол жактан үшүткөнбү, эмне кылган, ошол суу туура эмеспи. Жакындап келип эле токтоп, өзү абдан кыйын күлүк байтал болчу дейт. Ушул өзү негизи бул жерден кеткен экен. Сартору Маңгыл Кашка байтал болчу дейт. Андан ошол ат чаап жүргөнүмдү көрүп анан Аврил чал, сен ат ал, сен атка катуу кызыгып жүрөсүң, көрүп жүрөм деп. Ошо чал макулдаткан экен негизи башында. Ушул эркек тууса ошол карла бээден ал деп. Андан кийинкиси бул экөө, бирөө Сарала эркек, ал сууга түшүп өлгөн дейт. Ургаачысы Жаркын жеңемдин астына түшүп алып Сусамырга барып кашкыр жеп кетиптир. Эми ушул жерден бир суроо бербесем болбойт. Мына азыркы заманда таза кандуу кулундар ишенеке. Сизге суроо берейин да, сиздин көз карашыңыз.
тазаганда оолундар туулгандан кийин бир 2 сааттайын телчигип сорго темтеңдеп басып тура албай тайралаңдап төрт жака кайрылып отурбайбы? Анан бул кулун туулгандан кийин 1 саат нар жак бери жагын деле болсо керек. Энесин ашып ойноп аткан боюнча сиз эмне деп айтасыз? Мыкты го, анда кулун деле билинген экен мунун тулпарын. Ошол туулганда эле жана байкаган турбайбы? Ошон үчүн ал деген го бул кулун да эмне болсо да ал дептир да. Ошо аркы баягы укканыбыз ушундай да. Кулун энесинин үстүнөн секирип ойноп атат депчи. Ошол анан кийин өзүң айткандай биздикилер азыр өтө таза кандуу болуп кеттиби? Тайрайып жатат 1-2 саат бою. Аны да жанталашып карайбыз. Ошол. Жакшы. Анан Талант эке сөзүбүздү дагы нары улайлы. Эми ал туулуп сиздин атаңыздын колуна келди Мансур ага. Анан кийинки ошо чабыштагы ийгиликтери боюнча ырааты менен айтып баштасак. Ийгилик анан кийин 2 жыл тегеректи катуу чаптым дейт. Бул кара балта, бияк токмок, төмөн Казакстанга жылда жайлайт, казактарды полный талкалайт да. Эми Казакстанга өзү чабган кыштатат өкмөт алып барып. Анан кийин элдин кулагына угулат да, улугат карылат деп. Анан кийин Сусамыр өрөөнү боюнча Ниязалы деген чал болгон. Эми анын балдары менен качышпай калдым, бир небереси бар дейт. Абжалал Карабек деген баласы болгон экен. Эми ал менин чоң атам курактуу эле киши да Ниязалы. Анан Ниязалы Сусамыр өрөөнү боюнча бай киши болгон экен. Анан ошол жерден энеси менен атасына Ниязалы ошондо аш берген экен, түбү сайып, тогустап. Ошондо карылаттын чуркаганын ошол Сусамыр өрөөнүнө бүтүп барат да Кыргызстан. Ошондо Карылат жүздөгөн аттын ичинен биринчи келген экен да. Ошондо канча жашта болду экен ошо ат? Ошондо ошол буга чейинки болгон айтымы болсо 4 жаш болуп калат го. Бычылгандан кийинки жылкысы болуп калат. 60-жылдарда, 64-жылдары. Бул 64-жылдары болгон окуя экен да. Анан элдин улагына анан Сусамырда жайы менен жайлайт. Ар жагы талас, биягы Жумгалга чейин чапкан экен, Кочкорго чейин ошол жайлоодон. Анан кийин Төлөм Шакеев күзүндө жайлоодон келгенде эле, жок, жайлоодон көчөбүз деп атканда Төлөм Шакеев барган экен. Режиссер. Ошондо атам айтканы боюнча ошо Кыргызстан кино режиссерунун председатели деп айтты да атама. Анан баягыдай эле эчтеке сурабай эле бир грузовой машина айдатып барыптыр. Айткандай эле 2 милиция жанында биз ушинтип Москвадан сүйлөшүп келди. Мага указ келди. Төлөм Шакеев атаман улуу киши экен. Топ жашылуу экен, эми айтып улуу деп эле атам айтты, улуу көп менден көп жашылуу деп. Отур машинага, атты сал, биз Москвага кетебиз. Кой чабан эми карайт менен азыр барып колхоздун директоруна айтып коем. Гайдук деген чал болгон экен, орус. Азыр барып айтам, келип эле коюңду өзү ошондон алып кетип 64 мына дипломдо 65-жылы 2 жыл Москвада болуп атат да. Бияка келбей 2 жыл багылды. 2 жыл ошо жакта ат болгон. Эми ошол жактагы ийгиликтер жөнүндө сөз кылалы. Ошондо Талант аке, Төлөм Шакеев биздин атактуу кинорежиссерибиз Москвага алып кеткен турбайбы? 2 жыл ошол жакта туруп калды. 2 жыл 64-жылы, 65-жылы болгон. Ошол жактагы ийгиликтери менен айтсаңыз, караланын атаган чыгарган ийгиликтери ошол жакта болсо керек. Ооба, ал жерден атам атты эле таптап суутуп берген болду дейт. Болбосо жанагындай чөп жемини бересиң, бирок көбүнчө агырана менен турду дейт ат. Кайтарылып ат. Эми ал убакта деле ошол столойго барып тамак иччү экен.
Анан ачык эле айтканда вино, пиво ичүүбүз дейт. Такай жанымда ошол кароолчу жүрдү дейт. Эмне бирөө көрүнбөйт дейт. Бир убакта ошо эми арак ичет, мас болуп бир убакта карап калсаң эле жаныңда эки жагыңан экинчи колтуктап бейчеке бастырчу эмес дейт. Такай ушул жанымда кароолчу такай эле. Анан аттын жанында такай кароолчу турушту дейт. Эмнеге кайтарды ким билет эми. Орустар өздөрү билет го. Анан байгелерин айтсаңыз, ошол чабылгандар. Байгелеринен атам айлык эле төлөптүр. Акча такыр берген жок. Айлык эле. Күнүмдүк жана атты карап меткенибизге 1 сомдон 3 сомго чейин берди. Ал убакта дурус эле акчада. Баягы обедке барганың, кечки тамагың ошол иши кылып 3 сомго чейин берчү дейт. Мындай айлык эле ушул чабандан 70 сом алса, ошондой айына 70 сом айлык эле берет дейт. Башка мындай бейчеки акча берчү эмес дейт такыр. Анан бу жерде дипломдорду көрүп атам, Талант аке. Анан ошол жерде 64-жылы, 65-жылкы дипломдор бар экен. Чоң дипломдор. Экинчи орунду алган экен, биринчи орунду алган экен. Ушул боюнча да айтып берсеңиз. Бул дипломду такыр биринчиликти диплом боюнча, эме боюнча биринчиликти берген жок дейт. Өңү, аттын өңү жаткан жок. Анан экинчиден ошол маалда деммеден эле ошол чет өлкөлүк Польша, Германия жана Америка, англичандар менен орустар соттошуп турду. Ат телевизорго чыкканга зап берет. Эмнеге силер мындай? Мулат эмнеге чабып атсың? Ошол маалда ошол чоң канизаводдо ошолор менен тең талашып турган ат жок болуп ошондо будённый ачык эле айткан экен. Балам коркпо, чап деп. Чап болушунча биринчи орундукту бу жерден алып калыш керек деген. Кандай болбосун, анан калган законун биз өзүбүз сүйлөшөбүз. Будённый өзү мына атамды көрүп турабыз, кандай здоровый киши болсо да, будённый дагы мунун атаман чоң киши болгон экен, айтымы. Муруту мындай болгон, далулуу, колбурлуу, жооң киши болгон дейт. Постоянно орусча сүйлөп, коркпо балам деп далга чыгып койчу экен. Биягын мен өзүм бүтүрөм деп. Анан ошондо айткан ошол ат чабыш баары ошо бүткөндөн кийин 3 жамадан ошо акча сүйрөп көлүп кетишти. Ошо дүйнөлүк деңгээлде чогулган акча окшойт ошолор. Ошону биринчи орунду алып атыр да. Биринчи орунду алып атат, бирок буларга эми бул өкмөттүн аты болуп чуркады да. Орустун аты болуп чуркады да. Ошон үчүн көп нерселери баягы айтылбай, эметилбей калды да мунукучу. Аттыгы. Бул жерде дипломдо экинчи орун дейт, бирок ошо өңүнүн тоскоолдугунан улам экинчи. Тоскоол, бүт такыр мындай эме боюнча биринчиликти берген жок дейт. Такыр. Ай жаныбар ай. Суутканда өзүбүзчө эле кийиз жаап эле кыргызча суутуп жүрдүм дейт. Улам өзүнүн маалы менен, улам ат өзү эле туруп турганда эле ат эми суутуп жүргөн кишилер булар билет да. Өздөрү ошол. Ошондо менден башка жана ошо чет өлкөдөн келип меткендер такыр мындай кийиз жаап суутканын көргөн жокмун дейт. Мынакей кыргыздын саяпкерлигинин мыктылыгы. Ушул жерден дагы бир жолу көрүнүп атат. Биздин ата-бабаларыбыздын сууткан ыкмасынын мыктылыгы. Анан көрүп ошолордо таң калган экен да, эмнеге бул кийиз жабасың деп да орустар сурагандар болду дейт. Эми биздин абычабыз Кыргызда ушундай деп атам айткан. Бизге ушундай кылып үйрөткөн, биз ушул сууту менен болобуз депчи. Анан сиз жана айтып калдыңыз сөз арасында. Кыскаралыкка дагы биринчи болду, анан Аламан байгеде да биринчи болду. Экөөнөн тең берген жок дейт атам. Экөөнөн тең ой бергенде эле ал да кайда биринчи келчү дейт. Экөөнөн. Эң алыс чаптырганы Москванын өзүнөн 40 чакырым болду дейт. Ой барыкеле. Анда такыр ошол бир круг астыда келип, дагы артынан кирип келди дейт. Аралашып, арт каптар менен. Анан ошондо эле атты орустар жетелеп эле карматчу эмес экен да аяктан атаман. Орустар өздөрү башка саясаты бар да. Саясаты бар. Анан эң көп чабылганы бул Казакстанга келгенде, ошол жактан Казакстанга келгенде ошондо 70 чакырымга чейин чабып жүрдүм дейт Казакстандан. Анда такыр ошол такыр бир
байгени астыга салган жок. Ушул атты такалаганга ушу туягынын тегереги кертилип кеткен дейт. Москвадан бул Казакка келип өртөлүп менен чыктаганда. Ушул 3-төн 4төн эле мыкты аран карматчумун дейт. Чаап отуруп аттын таманына ушу мык кармап турган жер калбай калган дейт. Абдан узакка чаап алган экен да. Ушу 70 километр ушу Казакка алып келип ушу Павлодарга чыдапты. Ошондон Каркырага чаап чыкканча 1 жыл чаптык дейт ошо. Токтобой улам чаап жылып отуруп чаап анан ошол жерден ушу анда санда келип Төлөмшакеев жолугуп кетет дейт. Анан Каркырага баргандан кийин анан Төлөмшакеев тосуп алып Караш на перевале деген кинону тартты дейт. Ошондо 66-жылы чабылды да Казакстанда. 67-жылы Каркырага барганда ошол жерден Караш на перевале ошол кино тартылды. Ал бүтөр менен 68-жылы Ысык көлдүн кызгалдактары. Фильм боюнча ошол киносу экинчи тартылды дейт ал киносу. Анда башкы каарманды ойноду. Башкы каарманды ошондо ойноду дейт. Берки Караштан атам өзү мындайча айтканда жана илгеркиче орустар бизди басмачы деп атпайбы. Ошонан мен атам ойногондо көпчүлүгүн жанагы аскадан секирткени, жардан секиртип жүргөн бар эле атам да. Анан кийин эми ал жерден өздөрүнүн эмелери бар да, саясаттары чыгылып. Көпчүлүк жерде ошол атам жана Каскадердин ролун аткарган экен да. Ооба да. Ошол жанагы сотко чет өлкөлүктөр сотко бергендин аягын ошол иши кылып мына биз кино тартып атабыз, бизде закон бар деп айткан экен да атам. Аргины, я готов. Благослови Господь. Мансур ата саяпкерлик болбостон өзү балбан, улакчы, эр бөкөрөк киши болгон экен да. Ооба, эми элдин баары эле билет да улакчы экенин. Одарышка улакка катуу түшүп жүргөндө өзү. Анан дагы бир Тбилисиден дагы эмнеден биринчи орунду алган диплому турат. Ошол боюнча да айтсаңыз. Бул Тбилисиде болгону боюнча ал эме деп айтчу. Бул орустар бир өзүнчө ошол Азия деп чабыш кылып ошол жагын, ошол чабыш боюнча барган дейт ал жагына. Ошол эле жерден ошол жагын оодарып. Ошо Тбилиси менен ушул Японияныкы уйкашты экөө барган жерлери бирдей. Ушул экөө удаа болгон дейт. Япондор менен ушулардыкы. Тбилисиден да биринчи орунду алган. Ооба. Анан япондордон эмнеге ал жердики эч кандай эчтеке жиги жок дейт. Баары эле атты чаап биринчи келген кайра түшүп келе бергенбиз дейт. Болду. Эми ошол сөзүңүзгө аралжы. Ошол жерде бир сизге түздөп коеюн да эми сөзүңүздү. Жанагы Тбилисиге чабыштан анан Японияга кетти деп атпайсызбы? Ошо Японияга чыккандагы барып келгени боюнча эсиңизде болсо айтсаңыз. Ал эсинде деле эме деп айтты. Жанагы корабльге түшкөнү боюнча. Түшкөндө баары эле татынакай жакшы, мындан ат абдан билет экен дейт. Чөп жем жебейт экен дейт. Суудан үрүктү го дейм. Суудан ошол кишенеп жер чапчып гана барды дейт барганда. Эми жалгыз эле карылат барган жок дейт ал жерден. Көп эле ат барды дейт. Көп эле ат. Бирок ал жактагы мыкты жер экен дейт. Жакшы жер, тосуп алышып, жакшы чабыш болду. Бирок кайта эле ат чабышты бүтүрүп аяктан чыгып келе бердик дейт. Кайта эле Москвага. Аяктан утуптурбу? Ооба, ал жактан да биринчи болгон дейт. Ой, керемет. Эмне деген тулпар бул жаныбар? Ошон үчүн жанагы приемный жиберип атты да, баарын баягы факты көрсөтөйүн деди да. Москванын өзүндө 2 жыл тургандан кийин тегерек четке кошо чабышып. Анан башка чет өлкөгө жиберген жок дейт. Ошол жерден эле барса деле же балким өңүнө карап чаптыртпайт беле башка жер. Ошо бир ошол жерден дагы талаш болуп, тиги болуп чабылды дейт. Чатак болду дейт а жерден деле. Кошпо анан иши кылып орустар бийлик колунда өздөрү иши кылып чаптырып кайта эле эртеси жүрүп бердик дейт.
Жакшы, рахмат. Кыска эле болуптур ал жер. Андан ошол Боржомиде, Тбилисиде ал жерде көп жүрдүк дейт. Ал жерде 6 айлап ал жерде көп жүрдүк дейт. Ал жер абдан кооз, жакшы жер экен дейт. Анан кайта эле Москвага ат алдырып алышты дейт орустар бат эле. Кайта эле бардык дейт. Кеп кезегин Ишен акеме да бербесем болбойт. Ишен аке, эми ушу каралатты сиз да көрүп калган чыгарсыз. Каралат боюнча сиз эмнени айтасыз? Ассалому алейкум. Бул карала боюнча мен укканымды айтайын. Бул айтып калчу да, бул карала аябай күчтүү, сындуу жылкы болгон депчи, мындай чоң, буттары узун, мойну узун, чоң болгон экен да. Анан ошентип айтчу, бул айтып атпайбы? Уч каяк болгон, жанагы жакынкы аралыкта чуркаган деп. Ошондо ойлоп атам да, ушу аябай күчтүү, анан уч каяк экенинчи. Эме тиги айтчу да, чапкан бала дейт, ушу кетип баратканда илгери түскө айдачу го көбүнчөсүн. Ооба. Ошондо айтчу экен да, тискинди кое берерде тиги ээрдин кашына байлап ал деп. Кыргыз ээринен Ороп. чапчу го, Кыргыз ээри. анан ошол жака ороп алгын. Анан баланча жерге келгенде кое бере баштайсың акырын деп. Анан баягы манага келгенде эле вообще кое берет экен да тискинди. Ошондо ошентип угуп калгам да, аябай күчтүү, ордунан кеткенде үстүнөн бала түшүп калчу дейт. Ошентип угуп калгам. Анан кийин го ошо мен канчанчы класс экенимди унутуп калдым, кичкей болчумун. Ошондо Беккелди атам менен Мансур атабыз чабан дос болчу да. Анан ушу биздин шалтага минип барып калыптыр. А жерде чабыш көп болчу да, чыр дөбөбүздө. Ошол жерден бир мингенимди билем да, каралага. Минип отурганын билем. Анан чабабыз десе эле, эрди шыпыр, давай, чабылат деп эле чабышка салып жиберчү. Анан билбейт экенмин аны, суутулдубу, суутулган жокпу. Иши кылып, бул Мансур атабыз мындай бир сүйлөгөн киши болчу да, абдан бекем, эчтекеден коркпогон киши болчу да. Балбан киши турбайбы? Балбан киши, ушуну эле байкап калгам да мен кичкейимде, караланы. Талант аке, анан сиздин апаңыз Калиман апа дагы ушу атка жакын болуп, караланы даярдап, суутканына Мансур атага жардам берип, көп жагынан кеңеш берчү деп угабыз. Айрымдар айтып атат, караланы сууткан у сиздин апаңызды сууткан, даярдаган деп да айтып атат. Ушул боюнча дагы маалымат берсеңиз. Эми бул албетте эми бир эле кишинин колунан келбейт да. Жанагы кыргызда жакшы сөз бар да. Аялдын жакшысы болсо эркектин төбөсү көккө жетет деп. Эми 10 бала төрөгөндөн кийин бир атты жакшы эле карады эми. Аны эл деле билет да. Бул суутуп келгени, үйдөгү караганы энем карачу. Жайгарганы энем карачу да. Чөбүн, жемин эми. Мен энем менен атамды ушу карылат эле эмес, кийинки аттарды деле такыр бир тажикке же бир аштоого салып жем бергенин көргөн жок. Такай жем баштык. Үйдө турса деле атка жем баштык тигип, такай жем баштыкка берчү, атка жемди. Эмне жем берчү эле? Жем бул могу кийин көбүнчө бул сулуу берчү мен билгем. Сулуу, бүкүл сурууна бир чаканы бир уруп туруп эле чоң башына илип койчу. Кайсат болсо деле. Эми ал убакта совхоздун кененчилик убагы эми сулуу көп болсо керек. Азыр сулуу буудайдан да кымбат болот. Башкача болуп калды да. Абдан таза жууп берсе керек, эски кишилер ушинтип берчү деп угам да. Сапырып мен энем өзү такай эле камбул киши болчу. Жайы кышы кыштоодон деле атамды калтырчу эмес, жанында жүрчү да такай. Жалгыз калтырган жок атам. Такай жанында жүрдү. Эми апаларыбыз абдан салтты бекем кармаган, эстүү кишилер болгон да. Чоң энем деле кийин эле каза болду. 90го чыгып барып 87-синде. Биякта мектепте калганыбыз чоң энебиздин жанында болуп калчубуз.
Жанында жүргөнүбүз кашар жол тоодо болчубуз. Өмүр бою эле чабан болуп жүрүптү атам. Эми биз бала кезде жылкычы болгон экен, ал эсте жок. Анан калп жол боюн айтып. Көп жыл мурун болгон экен да. Бизге чейин жылкычы. Анан ошол атты алгандан кийин эле кой жеңил экен деп койго өтүп кеттим дейт атам. Жылкынын сал тынчы жогураак экен, кой жаныңда, ала бакыраң жаныңда деп койго өтүп кеттим дейт. Анан Талант аке, Москвада 2 жылдан ашык туруп, чабылып, атагы таш жарып, ушундай байгелерди утуп, анан кайра келди да Кыргызстанга. Ооба. Андан кийинки тарыхы кандай? Кыргызстанга келгенден кийин деле 2-3 жыл үйгө келген жок да. Жанагы 2 кинону тартылып атса каяктан келет? Ошол 69-жылы күзүндө келген экен. 69-жылы күзүндө келген экен. Анан кийин чабылдыбы? Андан кийин чабылды. Чабылып эле жүрдү. 73-жылы атам соттолуп кетти 4 жылга. Ошондо апамдын эң улуу эжеси Маана деген Кара-Балтада Эркинсайда. Ошонун улуу баласы Турар деген чоң энем тирүү анда. Чоң энем айтып атып атты алып кетип анан аттын бутун ошол жээнибиз талкалап келип атпайбы. Аята. Буту туяк менен моно жер учу менен басып калыптыр да. Катып калган экен. Анан аерге баргандан кийин бул эми атты чаппаптыр, атты улакка салып талкалап салыптыр да. Улакка салып анан качкан экен. Качып анан тушап салган экен да атты. Анан поезд жолго келип, Беловодскийден поезд жолдон урунуп, ошондон жаңы аттын буту бериштен андан да күчөп. Анан алып баргандан кийин атты даарылабай уйчу экен ал жээнибиз. Жанагы эле загонго эле уйдун арасына камап салыптыр да. Кордоп. Ат кадырын билбегендер ушинтет да. Ошондон ошол келип атам алып келди, ошондон ызычу ал жээндерибиз менен ошо боюнча качпай калдык аттын аркасынан. Аягы дагы бир аз чатак болуп калды. Аттын аягы да келгенден кийин семьядан да бир аз чатак болду. Эми баары эле эл билет да, аны жашырганда эмне бул? Тарыхты жашырсаң акыры угулат. Ооба, туура. Жашырып да кереги жок. Ошол бир атты бага албагандан кийин деп бизди да урушуп, сооп жүрдү. Алар менен бир тууган эжелер менен да качкан жок, ошол аттын эмесине. Эл көрүп турат да. Бир атты алып барып эмне талкалады? Же жакшы бакпайсыңарбы деп. Жүрөгү канаган экен да, Мансураттан атты көрүп. Ошондон качпай койду атам да. Качпай ошол бирок эжеси өлгөндө барды, анан беркилерине такан. Караңызчы, аттын кадырын ишен аке, аттын аргымактын кадырын кандай бийик туткан да бул. Такыр качпай койду. Көңүл бурбай да койду. Көңүл бурбай да койду атам. Ооба, анан кийин кандай болду Караланын тагдыры? Анан 1 жыл бакты келгенден кийин үйгө. 1 жыл багып, анан кийин жана Болот Шалтаев кино режиссердун атасы келди, Шалта деген чал. Төмөнкү кичинекей Токбойдо турат. Эсимде ошондо атам экөөбүз эле турганбыз. Келип эле Шалта узун көк чапан кийген торатчаң киши экен. Соодалашып эле анан атты карматып жиберди ошол жерден. Апам анда магазинчи болчу, мен артынан калбай ошондо толук мен ошол жылы 10го чыкмакмын. Мен артынан калбай анан апам көзүнөн жаш агып кетти. Магазинге кирип келип эле 5-6 киши ал убакта вино ичкен мода болчу. Пиво ичкен магазинге 10дон 15тен туруп. Кирип келип эле мен карылатты сатып жибердим деди. Эмнеге андан көрө балдардын тоюн эле сойбойт белең деди. Болду, башка эчтеке айткан жок. Ошол жерде тургандарга 1 ящик вино алып берди, мен турдум ошол жерде. Болду, кайра чыгып кетип калды ошо боюнча эле. 830 сомго эле сатты да ошондо. Эми аягы. Эми ал убакта чоң акча болсо керек эле, Анан ал чалды мен да жакшы таанып калдым да.
Болоттун энесинин ашына союлду. Болот Шамшиев кино режиссердун энесинин ашына союлду. Атасы 106-га чыгып өлдү, 103-кө чыгып өлдү. Шалта деген киши. Көп жыл жашады. Ал чалды таанып калдым мен. Жакшы. Ошо карала эми ошо буту аксап эметип калды акыркы жылдары. Ушу мен ат менен көчүмүн да тиги тоону карай. Анан ошондо айтып калышты да, бу карала. Азыр бул совхоздун жери болчу да ал убакта алма бак, беде ошол убакта кенен эле жүрчү да. Эч ким деле тийбесе керек да. Аябай чучугу толуп, семирип. Анан ушу чучугу толгондо алып кетти окшойт да, ашка союлду деп угуп калдым кийин. Ошондой кабарды угуп калдым да. Бул эми ошол мен да сурайын дегеним, ошо ар кимдин чарбагы бар, беде бар, колхоздагы эл дагы ошо караланын кадырын бийик тутуп, эч кимибизди бир жерин коробаса керек. Ооба, аябай сыйласа керек да. Тигичи эмес да, эми ал убакта совхоз колхоздун жери да. Баары ошо баары сыйлап ушу жүргөнүн билем да, ушу алманын арасында оттоп аябай толгон кескентим эле аябай сонун. Анан кийин угуп калдым ошо ашка союлуп кетти, алып кетти деп. Сиздин эсиңизде калдыбы ошону эми 10 жаштын тегерегинде экенсиз караланы көргөндө. Мүчө башы азыркы биздин айткандай экстерьерден бир эсиңизде барбы? Көз алдыңызда. Ал убакта экстерьерин деле бирок жакчы да мага өзүмөчү. Чоң карала сулуу деп эле айта берчүбүз да. Омий мынакей карала деп эле. Аябай көрктүү жылкы болчу да мындай. Ошондой болчу. Мына достор, урматтуу туугандар, биз мынагу сүрөттү көрсөтүп коелу, тарыхый сүрөт. Бул Ысык көл кызгалдактары деген көркөм тасманын тартылып аткан учурундагы сүрөт экен. Мына көрсөңүздөр болот. Мына ушул жерде ушул киного тартылгандагы окуяларынан эсиңизде болсо айтып берсеңиз. Бул мен билгенден Советбек Жумадылов келчү үйгө. Ошол эсимде. Ашыралы Айталиев да келип калчу. Ушул мен кички эсимде да чала була, бирок кино бүткөн мезгил го ошондо. Кино бирок атам көп акындар менен да жакшы болуп, өзү да сөзгө оратор киши болчу да абдан. Мындай эми Төлөм Шакеевди аны жакшы билип калдым ал. Могу Мукаш Абдыраев, Исмаилдан режиссерлар көп келчү да үйгө. Анда сарайда турчубуз, анда эс тартып калган маалым. Бул киносундагы, а бул таза оригинал сүрөтү мынакей. Карла аттын өзүнүн сүрөтү. Бул эң улуу байкем Ташбек деген мына. Мына Талант ака, Ишен ака, мен дагы могу аттын сүрөтүн көрүп караланын. Өң эле бу карала болбосо азыркы тазагындуу аттардан айырмасы жок экен. Сыны бар, суйдаң жал, шыйрактуу, узун бойлуу. Жол жүрүшү бар болчу. Жол жүрүшү бар болчу. Кайык менен минсең. Ошол бул быштысында бычылып калганы чатак болгон экен да. Ошол бычылганы боюнча да кеп кылып берсеңиз. Бул бычылганы боюнча төштөн ал убакта чабандар төш даярдап отурчу да кышта. Жаз келгенде анан кийин конторго бараткан Маатказы деген чал өтүп баратып тор бий экен дейт аныкы. Мингени ал убакта мал көп жетишпей алгандарга дагы бээлерден берчү экен да өкмөт. Анан эле чылбырын үсүп кетип эле мынау азыркы мектеп салынганын астынан бийини кууп келди дейт. Чалды бээсинин үстүнөн ыргытып жиберип эле. Чал эшиктин астына алып келип байланган жерине. Анан кийин ойдо эчтеке жок, атты байлап кайра эле эметип калган. Бир убакта эле анан Гайдук жана Павлик бир-эки милициясы менен келип көтөрүп чаап эле бычып кой дейт. Анан көпчүлүк ар ким элдин ноосун тыя албайт экенсиң да буга. Бычтырып койгон, анан бычпай койсо болмок. Анан өкмөт сурачу эмес, сен немени сурачу эмес дейт атам. Жана колунда участковый милиция жанында экен дейт эчтеке алып. Эки колду кармап турду дейт артына. Болду деген эки киши менен келди. Жалаң эле орустар дейт ошондогулар. Гайдук эмеден башкармадан главный зоотехник болуп калган дейт. Павлик ветврач болчу дейт.
Onu көтөрүп чагып эле атты ары бери эле орустар учуп койду. Эми ошол карабайсызбы? Бу бээни минип бараткан аксакалды алып үртүп анан бээ да күзүнө келип Жастын күн болчу дейт. анан Ушул апрель аттан эмне айы. күнөө дейм да. Алда жаратылыш Ооба. айгыр болуп күчкө толуп турган жаныбар. Эми аны түшүнбөйт экен ал убакта. Баягы элдин оозунан ар кандай сөздөрдү угасың да. Айгыр болсо да күчтүү болмок, анан бычпай койсо болмок, анан тукум берме. Ал жагынан сөз жок, бирок бийлик колдо эмес да. Сайыстын убагы да. Сайыстын убагы. Бийлик колдо эмес да. Анан ары бери эле бычыгып эле атты байлап коюп эле кетип калышты дейт. Сураганда жок дейт эчтеке. Өкүм зордук заманатан көрүп. Эч кандай. Көрө албастык көп болот экен да. Муну Атай Байкени дагы кече жакында эле кубалап чет өлкөдө болчу Байке. Мен да сураштырып иштеп барсам, ошол маалда жана каскадер чоң арыктан атып кетпедиби? Үсөн Кудайбергенов. Үсөн Кудайбергенов ошол маалда баргам. Иштеп барсам, Совет көчөсүндө ошо куугунтукка алып баласы менен чет өлкөгө кетип калган экен. Анан отуруп ушул киши менен да маектешип, отурайын дегем да сүйлөшүп. Анан бул каскадерлордо дагы ушундай куугунтуктар болду да ошол маалда. Эмнегедир могу сайыс кулагандан кийин атактуу кишилердин баары отуруп эми бул киши да көп жерге чейин барып келди да атам менен. Атам айтчу, ушул баланы 3-4 бала алып келип анан улам бирөөнү атка мингизип көрсөтөт экен да, кайсы бала атка тың минет, анан ушул баланы атам жактырдым дейт, мындай шамдагай, мындай элпек бала экен дейт, абдан тым эле. Аты ким дедиңиз бу баланын? Атай. Бул сүрөттөгү турган кинодо аткарган бала Атай. Жок, мунун өзүнүн аты бөлөк, таза унутуп калдым аны. Атай болуп чабат. Атай болуп чабылат. Бул өзү ошондо азыр 80ге келип калды бул киши. 80ге келип калды азыр. Жакшы. Талант аке, Ишен аке, азыркы учурда биздин Байге Мурат каналыбызга ушундай тарыхый күлүктөрдү чыгарып аткан учурубузда ушу каралар жөнүндө дагы ушу элге маалымат берип койсоңуздар деген өтүнүчтөрдөн улам келдик. Сиздерден жакшы маалымат алдык, абдан керектүү маалымат алдык деп ойлойм. Рахмат сиздерге. Анан урматтуу достор, мына могу сүрөттү көрсөңүздөр, бул Ысык көл кызгалдактары деген көркөм фильм, режиссеру Төлөмүш Океев болуш керек. Ооба. Ушу кинону YouTube каналдардан издесеңиздер, интернеттен табасыздар. Тарыхый жакшы фильм. Мына ушул кинодон көрүп, Караланын аттын өзүн түзмө түз көрсөңүздөр болот. Кинону сөзсүз көрүңүздөр. Анткени биздин тарыхыбыз. Если бы он был на небе, тогда не было бы мне так трудно на земле. Отец! 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 С Калматской горы объединили. Они идут сюда. Прикончи Атая. К черту его! Надо спасаться. Дурак! Скачки теперь не остановишь. А убивать на глазах у народа нельзя, понятно? Эй, люди, Карала первым скачет. Смотрите, это же скакун Атая.
Вот это скакун. Байзак, Байзак, Калматтын улына боштондук беребиз го дейт. видно, сыну Калмату придется дать свободу. Мына эме? Да, да. Адилетти кылбадыңызбы? Это будет справедливо? О, Господи, неужели это Атай? Он. Несчастный. Видно, сильно разбился. Вся рубашка в крови. Байкуш бала. Бедный мальчик. О, Боже, сохрани, на нем живого места нет. Өрөмерики. Победа моя. Ке боштондук. Свободу мне и русский ханум. Бирок атаман Да, но атаман слов на ветер не бросает. Ты же хотел отрезать ему голову сам. Разрешаю. Байзак, ты опозорил весь род. Ты нарушил Божий суд и потому не видит тебе добра. Ты подобен волку в капкане. Будь ты проклят. Чоңжар айылынын тургуну Айылчиев Милиянбек аке үстүндагы карала боюнча айта турган кептери бар экен. Карала боюнча Милиян аке, сиз дагы ошо караланы көрүп калыптырсыз. Ооба. Ошол жөнүндө билгениңизден бир эки сөз айтып берсеңиз. Ооба. Мен маны олуп чолупта ар кайсы жеринен айта берейин. Эми мен бир жолу ошону каралаатты жетелеп чабышка алып бар деп калды аттын ээси. Бул жерде турат ай киши дагы Мансур байке деген, Мансур Шабданалиев деген байкебиз. Ошол ээси болчу. Ага чейин деле көп чабылып жүргөн экен, анан бага жетелетип коюп өсө алдыга кетип калышты. Анан кийин мен жетелеп жөнөдүм атты, бир аттын минип алып. Анан жетелеп баратсам, орто жолдон баягы ат бурулуп чыгып эле астыма туруп мындай туруп алды да, каралады. Бурулуп чыгып эле анан андан ары бастырбай койду. Мындай өтсөм да туура эт, мындай өтсөм да туура эт. Көрсө көп чабылганбы, эмне болгон айтор. Жалап баратканбы же чабыштан жылбай койду ордунанчы. Анан тигилер кайта келип анан жетелеп жардамдашып алып кетишти. Эми аттын көзү чоктой кызарган, чын эле өскөсү менен көрдүм ошондочу. Мындай аттын көзү оттой күйүп, чоктой кызарып турган ошондой биринчи көрдүм да. Соотуда келишип калган окшойт ошо. Ошентип чабылып анан биринчи келди ал. Анан кийин бул жерде кишилер менен Кашардын оосунда турабыз, бул көчөнүн аягында. Ооба. Баягы Мамыр Аксакал, Токтогул байы, ушундай чоң илгерки кишилер. Анан алар айтты, ар бери жактан ошо карала 5-6 бээлер менен чыгып келатат айылды көздөйчү. Анан айылга жакындаганда бир томдун жанынан тарш эле үркүп кетишти. Үркүп кеткенде карала секирди. Ордунан турган жеринен секирди да, ойбой, жарыктык укмуш секирди. Барып ченеп келчи, деди. Ошо аны чуркап барышадан аттар кеткенден барып турган жерин тияка чейин ченешти. 6 метр. Бүлү турган жерине секириптир да. Үрккөндө. Жаныбардын 6 метр деп келишти. Ошондо биринчи көрдүм, таң калдым. Анан бул ат жөнүндө эми бул мисалы мынчалык тарых болгон, мынчалык мындай айтканда легенда болгон атты өмүрү андай ат боло элек. Андай ат оостон ооско, ушинтип элдин оосуна айтылып кала элек. Бул бир башкача экен. Өзү ак кара болгон, каралат деп ошон үчүн айтып койгон да. Муну эми Казакстанда көп чабылыптыр. Ага киши өзү чабан болчу да. Анан тээкен Санар хайдап коет Балгаш жакта. Ошол жакта абдан көп чабылып жүргөн экен. Аякта казактын эли бүт бойдон билет экен да. Ал атты минип келатканда ошол айыл-айылдан кыдырып очередь менен тосуп алышчу экен. Бүгүн Каралат менен Мансур Аксакал бизтикине конок болот деп. Айырдан конок болуп, ада киши сөзмөр киши эле да аябай, тарыхчы, сөзмөр, шайыр киши болчу. Анан бакылдап айырдан конок болуп,
тигиндей айтса тигил айылдагылар күтүп турат дейт. Бүгүн меникини окудот деп. Ушинтип жөн өткөзбөй коноктоп турушчу экен да. Жылаң атты көрүш үчүн. Абдан кадырлаган экен да. Анан кийин тиги ишини көрүш үчүн ээсин Мансурбай экени. Аяктан ушундай болуптур. Аттын боюн сиз кандай эле сыныгандай эле сиз айтсаңыз ошол боюнча. Эми мындай айтканда азыркы аттар тим эле баягы таза кандуу дешип, тим эле мындай суй салган бир тим эле эликтей болуп турбайбы? Андай кебетеси жок болчу. Жөнөкөй эле бир ат болчу, ушундай ушул жерде эле байланып турчу. Анан сугутуп анан кийин чуркап келгенден кийин ошондо көрчүбүз сынынчы. Жашка чыгып келгенден кийин анан ары бери жетелеп жүргөндө ой аябай келбеттүү ат болчу. Ошондо көрүнчү келбетичи. Ага чейин жөн эле байланып эле жүрө берчү. Эми ал Москвада да чабылып келди деп эле зарылады. Аяктан да ушундай жакшы чабылып, жакшы чыгып келген. Ошол учурда биз кичинекейбиз, бир убакта ошол жака бир Волга деген машинени көрүп элекпиз. Волга деген машина менен келип калыштı ошол жака. Казакстандан келиптир. Ошол убакта бир Волга, бир бие кулуну менен го. Анан дабир алып келиптир. Карлатын бер деп. Волганы таштап кетебиз деп ошол жерден. Ушу болбой койду го жарыктык иши. Ой, муну минип жүргөнүм Волгадан өйдө эмеспи деп бербей коюптур. А кишинин ошо Мансурбай экемдин балдары ошо болбой эле атка жакын. Бул жерден ошо азыр Шабдан Алиев болуп жүрөбү? Шабдан Алиев Талант деген баласы бар. Ал дагы ушу кичинекейинен эле атка жакын болуп, акырындап жүрүп, жакшы аттардын тукумун чыгарып, бир топ ат чыгарып жүрөт. Чыгарып келип жүрөт дагы. Дагы эле болсо ал аттан кол үзбөй ушу жакшы аттарды чогултуп жүрөт азыр. Чапкан аттары мыкты, жакшы чыгып жүрөт. Анан да анын небереси бар. Тиги Мансур атанын. Эми небереси ат чапкан деп Каппаяктан кишилер келет. Ал чапканда чыгып келет да. Эмне деп коет жана кыргызча май көтөн деп коебу. Ошол ал минген ат чыгат да, ушундай да. Атай деле Казактан болсун, Кыргызстандын тиги бурчунан болсун келип ушу атымды чаап бер деп турушат. Ушундай. Небересин. Дагы бир небереси бар. Ал өзү эле доктор болду. Мал доктор. Ушу жылкынын доктору да, жылкынын бир табыбы да ошол. Баягы кетип барсам ушу эмеден жактан Казакстан жактан бир жештелердин барып келатсам, чек арада турат. Каяка бартасыз сен? Мен келатсам. Десем, ушака жылкымды карап бер деп чакырды эле бирөө деп. Барып укол атат экен, буту колун кармап, айтат экен, бул эмне болуп атат, андай мындай кандай дары бериш керек, кандай багыш керек деп анан биякты көздөй кетип бараттыр, тиги Алматаны көздөй. Кийин мерки жакты көздөй баратканын көрдүм, карачы, каякты көздөй бар. Туш-тушка чакырып турушат да, жөн коюшпайт. Мансур атанын неберелери дагы өнөрлүү чыккан турбайбы? Абдан мыкты балдар болушту алар дагы. Биздин Карала тулпар жөнүндө берүүбүз дагы соңуна келип калды. Талант аке, Шен аке, силерге рахмат. Өмүрүңүздөр узун болсун, ден соолуктар бекем болсун. Ушундай билип, сиздердин эзиктерде калган кептерди айтып бергениңиздерге рахмат силерге. Достор, саламатта калыңыздар. Мындан аркы дагы жакшы берүүлөр сиздер үчүн болмокчу. Бул берүүбүз Карала тулпар жөнүндө болду.